Витаминдерден кайсы витаминдер жакшы? Кичинекей чүрпөлөрү сасыктуу болуп калган Айпери Абдраимова каладагы дарыканалардын бирине келген. Керектүү препараттарды алган соң жашине сөзсүз түрдө сатуучудан кассалык чекти талап кылат. Анткени кайсы дарыны канча сомго алганы бардыгы ушул документте камтылат. Алынган товардын мөөнөтү өтүп кетсе же кайра алмаштыруу керек болсо чек аркылуу өткөрүп бере алат. Ар дайым чек беришет. Чектен карап эле эмнелерди алдым, канча сом экенин дайыма ушу чектен карап эле билип алам. Плюс жактары, мисалы, кээ бирде кымбат дарыларды бул жактан акция менен арзаныраак өзүмдүн чөнтөгүмө ыңгайлуу баада ала алам. Жогорудагы каарманыбыз соода кылган дарыкана мындан 2 жыл мурун ачылган. Ошондон тарта кассалык көзөмөл аппараты колдонулат. Бул жабдуу иштин так болушун камсыздап, киреше чыгашаларды ачык көрсөтөт. Сатуучуларда аппараттан чыккан дүмүрчөктү талап кылган кардарлардын саны өскөнүн айтышат. Клиенттерге чек бергенде ушул дарыга кошкон жокпу, чын эле ушул баадабы деп ишенчилик дагы арттырат. Андан сырткары өзүбүздүн кассабызга деле так болобуз. Жаңы салык кодексине ылайык өлкөдөгү соода түйүндөрү жана кызмат көрсөтүү жайлары милдеттүү түрдө кассалык көзөмөл машиналарын колдонулары керек. Анткени ал ишкерлер үчүн жагымдуу жана ыңгайлуу шарттарды түзөт. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн, импорттоочулардын, керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоп, көмүскө экономиканы легалдаштырууга багытталган. Ишкерлерге өздөрүнүн аябай пайда, өздөрүнүн учету, канча товар өткөнү, канча оборот болуп атканы өздөрүнө так болот биринчиден. Эми салык кызматына пайдасы ошо салыкты жашырбастан ошо толук салыкты төлөөгө мүмкүнчүлүк болот да. Заманбап жабдууларды ишке киргизүү менен жыйналган салыктын көлөмүнүн көбөйгөнү байкалган. 2022-жылдын 1-кварталына карата жыйынтык жаман эмес дешет адистер. Мамлекеттик салык кызматынын Нарын шаардык башкармалыгы ушул жылдын 3 айына 60 миллион сомдун тегерегинде салык жыйнаган. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 9 миллион сомго көп. Демек, кассалык көзөмөл аппараты аркылуу ачык соода жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк жаралды десек болчудан. Эгер шаарда ишкердүүлүк жүргүзгөн бардык субъектлер жабдууну колдонууга өтүшсө, салыктык жыйымдар мындан да жогору болору талашсыз. Бул өз кезегинде өлкө казынасын толтурууга өбөлгө. Мүмкүн болсо азыр 187 программный доход, бул жанагы мобилдик приложение аркылуу коюлган кассовый аппарат. Анан аппаратный доход, бул жанагы кассовый аппараттын өзү да, ошондон 80. Башка ошо 267 кассовый аппарат пунктуна коюлду. Мамлекеттик салык кызматы жакында чекти талап кыл байге утуп ал лотереясын ишке киргизди. Анда жарандар чогулткан чек канчалык көп болсо, байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. Акыркы үлгүдөгү iPhone, автоунаа жана баш байгеге борбор каладан баттери ойнотулат. Оюндун шарттары тууралуу кенен маалыматты салык кызматынын расмий сайтынан алсаңыздар болот. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.